Сооронбай Жээнбеков региондор ортосундагы транспорттук байланышты токтото турууну сунуштады. Учурда катаалыраак карантин режимин киргизүүнү сунушташып жаткандар бар. Абалга жараша республикалык штаб бул сунушту киргизиши керек. Учурдагы кырдаалда биз региондордун ортосундагы транспорттук байланышты токтотуп туруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Коопсуздук кеңешинин жыйынында. Жыйын видеоконференция форматында өтүүдө. Элдин саламаттыгы жана экономикалык коопсуздук таразага коюлганда биз карантин жарыялап өзгөчө кырдаал режимин чыдамдуулук менен аткардык. Бул режим алынгандан кийин оорулар кескин көбөйүп, коронавирустун кесепетинен көптөгөн жарандарыбыз пневмония менен жабыркап жатышат, деп белгиледи президент. Мамлекет башчысы буга чейин байрамдарды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча сунуштарын айткандыгын эскертип, республикалык штабты бул маселе боюнча так позицияларын көрсөтүүгө үндөдү. Мен жогорку кеңештин отурумунда сүйлөп жатып, тойлорду өткөрүүгө расмий тыюу салууга сунуштама берген элем. Менимче бул маселе боюнча республикалык штаб өзүнчө расмий чечим чыгарса туура болор, деди президент. Булак элдик медиа. Дүйнө чемпиону Абдрахман Муртазалиев дарыгерлер үчүн 4 күндө 300 000 сом жыйнады. Дижусту боюнча дүйнө чемпиону Абдрахман Муртазалиевдин демилгеси менен 4 күн мурун COVID-19 инфекциясынын очогунда жана пневмония менен күрөшүп жаткан дарыгерлерге жардам иретинде акча чогултулуп баштаган. Муртазалиев бардыгын четте калбоого үндөп отчет берүүгө убада кылган. Бир күндүн ичинде 148 000 сомго акча жыйналды. Бүгүнкү күнгө чейин 300 000 сомдон ашык каражат чогултулуп, ал Бишкектеги 6-ооруканага барды. Топтолгон каражатка 4000 FFP3 респиратор бет кабы сатылып алынды. Вирустан коргоо функциясы жогору, бул бет каптын бир данасы 250 сомдон жогору турат. Булак элдик медиа. Экс-депутат Алмамбет Шыкмамбатовдун жубайы пневмониядан көз жумду. Экс-депутат Алмамбет Шыкмамбатовдун жубайы Жанара Турдакунова бүгүн 6-июлда пневмониядан көз жумду. Ал акыркы күндөрү улуттук госпиталдын кайра жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жаткан. Бул тууралуу саясатчынын жакын саналаштары билдирди. КТРКнын мурдагы директору Элим Карпбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кандайдыр бир тукум куруп өкүм сүрүүдө. Көптөгөн жакындарыбыз кайтыш болуп жатат. Көптөгөн тааныштар үйдө же жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатат. Азыр эле Алмамбет Насыркановичтин жубайы каза болду. 4 баласы калды, деп жазды. Супер KG порталы Жанара Турдакунованын көзү өтүп кеткендигине байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Булак Супер KG. Нейрохирург Бектемир Мукамбетамуров эки тараптуу пневмониядан каза болду. Бүгүн 6-июлда өлкөдө дагы бир чыган дарыгеринен айрылды. Бул улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы, эмгек сиңирген дарыгер Бектемир Мукамбетамуров эки тараптуу пневмониядан улам каза болду. Бул тууралуу Елена Баяналиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бектемир Мукамбетамуров 1953-жылы Нарын облусунун Эмгекчил айылында туулган. 1979-жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун педиатрия адистигин аяктаган. Дарыгердин артында жубайы жана 5 баласы калды. Булак Супер KG. Камчыбек Ташиевдин абалы жакшырып, бирок жубайы кыйналууда. Экс-депутат мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиевдин абалы жакшы. Бул тууралуу Медиа Центр мультмедиалык маалымат агенттиги ишеничтүү өздүк булактарына таянып жазды. Учурда Камчыбек Ташиевдин абалы жакшы, анын жубайынын абалы бир аз оор болууда. Экөөнүн тең саламаттыгы баштагыга караганда жакшы жакка өзгөрүүдө, деп билдирген Булак элдик медиа.